продукцияны индивидуально ар бирөөсүн айтып берет. Бул могу жардам берет, бул буга жардам. Киресиз дагы кайсыл сизге ошол продавец мотив айтып берсин? Айтып бербейт, туурабы? Сиз даже билбей каласыз канчалык буга жардам берерин. Анан могу жактан биринчиден караңыздар. Эгерде муну базарга чыгарып ийсек, мынакей завод деп коеюн, примерно 10 рубль деп коеюн, пример келтирип, 10 рубльдан чыгарса, ортодо минимум 20 посредник бар. Минимум крупный оптовик, бекер иштеген киши жок, ар бирөө өзүнүн процентин кошот. Средний оптовик, мелкий оптовик, мынакей базар, мынакей магазин, мынакей тиги ала турган киши. Ортодо мен кыскача эле өтүп кеттим, 20 минимум посредник бар, ар бирөө өзүнүн процентин кошкон. Ошондо могул жактан биринчиден бул жактан бул жака жеткиче 10 рубльдан чыгарса, бул жактан канчадан сатат уже магазиндер? 100. Уже 100 рубль болуп калат. Биринчиден баасы кымбаттайт, экинчиден булдан буга чейин жеткиче качествосы жоголуп баштайт продукциянын. Үчүнчүдөн көп мошенниктер бар. Подделка чыгарып ийсе, базардан алсаңыз, ким сизге гарантия берет? Именно ошол конфекциясы менен ганадерма менен алып жаткан продукция экен. Ким гарантия берет? Азыр базардан алдыңыз, эртеси келип айт, бул андай чай эмес экен, мен даамын билем, бул башкача экен. Сен мени алдадың десе, продавец эмне деп коюшу мүмкүн? Мен силерди билбейм. Мага поставщик берди, мен каяктан билем. Бүттү, мен сатып атам. Силер менден кечүүнү алган эмессиңер, мен кечүүнү вообще иштеген эмесмин десе, кантип доказывать этесиз? Все, уже все. То есть уже алданып каласыз. Могул жактан мынакей магазин бизден базарга бул чыкпайт. Монтип колдон колго өтүп процент кошуп саткан киши жок. Мо эмеден жана заводдон канчадан чыкса, ошол баа менен, то есть могу прямые продажи деген ушулда монун баарын алып салган. Ортодо киши жок, бул киши прямой канчадан чыкса, ошондой баа менен алганга сизде азыр мүмкүнчүлүк турат. Анткени караңыздар, азыр могу чайдын ушул Москвада bir чайный ложкасы, лапсан соучункун чайдын bir чайный ложкасы 500 рубль турат. Канадада bir чайный ложкасы, Канадада чайдын өзү ганадермасы жок, $20 турат. Элестетсеңиз, эмне үчүн? Анткени монда посредниктер көп. Ортодон колдон колго сатылып өтөт. Бул жактан сиз ошол сортту ганадерма кошулган üstüne 20% кошулган, бирок кандай баа менен алып атасыз? Bir чайный ложканы 500 рубльга алса, яна сиз целый коробканы 1,5 рубльга алып атасыз. 3 чайный ложканын акчасын берип атасыз. Кандай сом? Бuyakta 30 пакетик, bir пакетикти сиз 3 литрге бербейсиз. Үй бүлөмен целый день ичсеңиз болот. Биринчиден табигый болот. Анан могул жактан азыр Японияда кызыл китеп бар. Кызыл китепке наука доказывать эткен, өзүңүздөр 21-жылы мен ар бир сөзүмдү текшерсеңиз болот, интернет азыр баарына доступный болуп калды. Набирать этиңиз, ошол жакта ганадерманы по лечебным свойствам биринчи орунду ээлеген ганадерма. Бул наука доказывать этип атат. Мында күчтүү козугарын жок жер жүзүндө кишиге ошончолук жардам бере турган. Элестетсеңиз, азыр мына Россияда декларация сдавать этип медицинский центрлер бар. Гормон эндорфин, бир эле гормон эндорфинди изучать эткен. Элестетсеңиз, декларация сдавать этип. Ошондо могул жакта азыр ушул күнгө чейин канча жылдан бери изучать этип, ошол гормон эндорфинди вырабатывать эте албаган продукция, вырабатывать эткен продукция жана дары-дармек чыгара албай отурушат. Могул жактан Кудай бизге, Аллах ушул продукцияны берип, ганадерма өзү гормон эндорфин, гормон счастья деп коет. Өзү вырабатывать эткен. Бизге даже дары-дармек ойлош, табышта кереги жок, негизи Кудайдан бизге бүт берген да. Ак чүч, чын айтып. Анан могул жактан мынакей ушул Кудай таалам берген продукция мына кофе, мына козугарын, могул кофенин сорту өзү жанагы бразильская арабика, королевский сорт Сансас бурбон деп коет. Бул өзү өтө организмге пайдалуу. То есть ганадерма кардицепс жок эле кофенин өзүн бир кружка ичсеңиз, Елена Малышеваны баарыңыздар угуп калдыңыздар болуш керек, Ошону кофе жөнүндө айтып берип аткан передачасы бар. Ошол киши айтат, настоящий кофе ичкен киши жогорку сапаттагы бир кружка бир күндө ичсе дейт, 3 оорудан өзүн профилактика катары сактап калат дейт. Биринчи оору бул болезнь жана Паркинсон деп коет, катырма кылат го, Мухаммед Али өтүп кетти ошол менен. Экинчи оору бул деген раковый заболевание деп коет. Раковый клеткаларды спящий режимде карап турат экен. А рак клетка ар бир кишиде бар.
Азыр биз катуу сүйүнүп койсок, катуу кагырып койсок, любой момент рак клеткасы огонуп кетиши мүмкүн. Бул деген ошонун профилактика катары ичсеңиз болот. Кофени өзүн эле. Анан үчүнчү оорусу бул деген жанагы сахар второго типа деп коет. Азыр кичинекей балдар сахар менен төрөлөт. Это страшно. А сахар менен ооруган киши канча өмүрү кыска болот? 10-15 жыл. Азыр жер жүзү боюнча бир күндө сахарник миллион кишинин буту кесилет экен, конечность. Сахардан айланып. Ошондо элестетсеңиз, Европада монда афишалар дейилип, могу кишилер ошол буту кесилген кишилердин сүрөттөрүн коюп туруп, могу кишилерге бут кийим керек жок деп жазып койгон астына. Страшнобу? Азыр мына тааныштарыңыз бар сахар менен оораткан. Ошол кишилерге өмүр берсеңиз болот, жашоо берсеңиз болот, сахардан айыгат. Анткени могу продукцияны ичип, сахарды, инсулинди заменять этип атат могу продукция. Кандай сонун болуп атат? Бул деген кандай соопчулук бересиз да, сол мындай эмеде каласыз. Анан ушул эки создатель бар деп, биринчиси бул деген киши ойлоп тапчырган дары-дармектерди угуп көрүп атасыздар. Жер жүзү боюнча күнүгө дары ичип, ушул айыктым деген киши барбы? Укол алдым, дары ичтим, ушундай оорудан айыктым деген кишини мага пример көргөзө аласызбы?